Кыргызстан 1991 эгемендүүлүктү алгандан тарта дүйнө коомчулугунун толук кандуу мүчөсү катары өз армиясын түзүүгө киришкен. Алгач мамлекеттик коргонуу комитети болуп түзүлүп, өлкө өнүгүүгө карай бет алган сайын куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрү кеңейтиле баштаган. Ошол жылдары кээ бир атка минерлер бизге ким кол салмак эле, армиянын зарылдыгы жок деп да чыгышкан. 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери Баткен облусуна бастырып киргенде, өлкө оор сыноону башынан өткөрдү. Тоо шартында согушууга даяр болбогон жоокерлерибиздин онго жакыны курман болушкан. Андан ары Кыргызстан армияга мыкты көңүл бөлүп, октары, курал жарактарды, жоокерлер үчүн жашоого мыкты шарттары бар аскердик бөлүктөрдү курууну колго алган. Алардын күжүрмөн даярдыктары КМШ мамлекеттеринен кем калышпайт. Жакынкы 10 жыл аралыгында республикада заманбап шарттары менен бир нече аскердик шаарчалар курулган. Мисалга алсак, Баткендеги Бужум тоо аткычтар батальону, Жалал-Абадтын Көкжаңгак шаарындагы Илбир Сатайын багыттагы бригадасынын имараттары жана башка бир нече аскердик бөлүктөр курулган. Андан сырткары акыркы үлгүдөгү аскердик унаалар, артиллериялык жана соот техникаларды айтууга болот. Кыргызстандын коопсуздугун, бүтүндүгүн өз кызыкчылыктарынан бийик койгон аскер кызматындагыларга алкыш.